Сиздер Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романынын кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Студияда Абдурахман Абдибалиев. Өлбөгөн кулга жаз келди. Кыштын каардуу запкысынан жанчыла түшкөн адам бутун кере сунуп, көк чөпкө отуруп, терең дем тарта айланага жалбарып диктеди. Көтөрүм мал илдиреп туруп, үстүгө жеп көккө тоюп, аны ал кыла албай шалдырап, күнгө жон салып жатты. Күн эне сыяктуу мээр төгүп, челденин чери баскан далыларды жылытып, кан тамырларга кубат жүгүртүп, жамыга бирдей ыракым чачып жадырап турду. Эл кыштоолордон ташынып, күнгөй конуштарга чыгып конгон кез. Малы канчалык көбөйсө, көчмөн ошончолук ниети тарып, элден алыстайт. Ал жамааттын элчилигине, тууганчылыгына муктаж болбой, тирилигин өзүнчө деле жакшы өткөрүп, малын малга аралаштырып, төр талашып отура турган коңшулуктан четтей баштайт. Андай батышпай жаткан мал болбогондуктан, Теңирберди жамааты жаздоого чогуу чыгышкан. Нарыда дан багар атыккан бул жамааттын көрөр күнү көп малга байланган эмес. Суу боюндагы түзөңчөлөрдү ээликтешип, ыңгайлуу жерлеринен арык кайрышып, биртекеден дыйканчылык баштап алышкан жарым көчмөндөр. Кышкысын талканы үзүлбөйт. Жайкысын бирткелеп болсо да, чөйчөгүндө агы болот. Дооктордой бири-бирине ыктоо, уруулук тамырына караганда көнөмдүк тирилигинде бири-бирине жакын, керектүү. Көп көчүшпөйт. Саратанда гана бөксө жайлоолорго барышып, көбүнчө эгин жайдан алысташпай жаздап, күздөп, күн өткөрө беришет. Күн жаркырап тийип турган болчу. Айылдын ортосунда бир топ балдар чек эшки ойноп жүрүшкөн. Эшиктин алдында Теңирберди, кул киши экөө таруу айдоого кам көрүшүп, жашкырчын алтыганадан жанчып, экөөлөп бурап, тиркиш жасап отурушту. Оозору кепте. Саним да анда-санда кепке аралашып коюп, ийик ийирип отурду. Теңирберди аба, деди күңкүлдеп кул киши. Сарыбай байкуштун алы кантты экен? Ой, алдында атың жок болсо, канатың жулган куш экенде адам. Карабайсыңбы? Ушул сары ат биртике эс алсын деп, силер менен кошо бара албай кала бербедимби баягы күнү? Жөөдөгү бир карыш эле алар эмессиң. Теңирберди башын кейиштүү ийкеди. Кантмегеле. Эти бүт тытылган. Эки айнектен ажыраган. Жаткандыр кайран киши, көөдөй түндө башына өткөрүп. Бүркүтүңдү урайын. Ошону жалгыз кызындай көрчү эле. Задиси жырткыч да, акыры жүрүп өзүнө чап салыптыр. Уккан кабарга караганда тамтыгы жок дейт го. Көр оозунан кайтыптыр дейт го Сарбай байкуш. Зайыбы шорду кандай күндө калды экен, деп шыпшынды Саним. Жалгыз кызы бар эле. Көр болуп калды, өзүнө жаман болду. Азайыбы эмне болмок эле. Бир күнүн көрөт да, өлгөндүн артында деле калат турбайбы, деди Теңирберди. Үйдө тулдун түбүндө Айзада жамаачы жамап отурган болчу. Бул сөздөр көңүлү кирдүү немеге катуу таасир кылды. Ал мелтиреп каңырыгы түтөп отурду. Айзада, деди тыштан кемпир. Кечинде отко шырагыбызды жагабызбы? Курай аз го. Бирдеме термелеп келсеңчи, күндүдө балам. Айзада тыштагы кайнененин тажал көзүн көз алдына келтирди. Биртике токтосо, чучука сайылган уу тил угаарын билет. Ал жамаачысын жүктүн каттоосуна тыга салды да, ордунан леп турду. Дайыма элпек болууга тырышчу. Кайнененин көңүлү жылыр бекен дешүү. Дароо көтөрмө алып тышка чыкты. Тез кел, деп калды Саним. Айзада нары барып ойноп жаткан балдардын арасынан Болотту чакырып алды. Жүр кичине бала, деди ал. Курай терип келебиз, жүр кагылайын. Болот кыйыктанып кыйшаңдап, жеңе, кардым ашты. Барбайм курайыңа, деп тартынып, бир басып кыңылдады. Оюндан картың тоебу? Тойбойт, кардым ашты. Кардым ашты. Экөөбүз таладан курай терип көтөрүп келебиз. Келгенден кийин ошол курайды жагып, сүт бышырып берем. Баса кой кагылайын. Айзада баланы пешенесинен сылап эркелетип койду. Бала жана түштү. Айзаданын колунан көтөрмөнү алып, так секирген бойдон жалт-жалт каранып алдыга чуркады. Темир шейит болгон жылы Болот 9да эле. Ана ыйлуу муңду 3 жыл өттү. Быйыл 12ге толду. Башта да атасы, энеси анча-мынча опузак кылышчу. Өзгөчө Темирдин күйүтүнөн соң көзүнүн агы менен тең айланышып, баланы эркине кое беришкен. Айзада тиктеп отуруп, бул баладан Темирдин үрөйүн көргөнсүп, ошондонбу бир тууганындай ичи ийрилип, түндөй кара, узун көйнөгүн сүйрөлтүп,
Жоолугун буубай бош тартып ойго чөгүп келе берди. Кайда шашат? Жайдын эркек көпөлөгүндөй сергелең, жашчылыкка, сүйүүгө кумарлуу куш көңүлү кайда? Шат күлкүдөн, жүрөгкө жакын жылуу сөздөн жат. Мына быйыл кайнатасы уулуна аш берип, акыркы ариятын кылат. Салт ушундай. Төркүндөрүн чакыртып, айзаданын карасын алып, кааласа башын ачып, уруксат кылышы ыктымал. Жаздан бери Жесирдин оюна ушулар түшө баштаган. Бир кур чын эле ыйдан кутулуп, көкүрөк татын жууп таштап, кандайдыр өмүр жыргалын, көңүл кубанчын башка жактардан издеп кете тургандай, бирдемелердин камы азыртан түшө баштагандай. Ээнчиликте күзгүдөн өзүн көпкө тиктеп, көзүнүн алдын, бырыштарын сылап көрүп, эч бир чыдоого болбой тургандай болуп, ичи куйкаланып кетет. Айзада оор улутунда. Болот ага карабайт. Алдыда. Бала да эмелеке курсактын кейиши эсинен чыгып, жыттуу чөптөрдүн башын кармалап, булуттарга таңыркап, кээде көтөрмөнү таштап жиберип, сарала көпөлөктөрдүн артынан жүгүрөт. Канаттуу көпөлөк ободо делдектеп бийик көтөрүлүп, көгүлтүр закымга түнүп кетсе, артынан көпкө карап ээрчит. Көпөлөк кайрылабы? Болот көйкөлгөн жашыл чөптүн арасынан көтөрмөнү кайта издеп таап, чөп кычыштырган шыйрактарын тырмалап алып, көтөрмөнү сүйрөп андан ары жөнөп баратты. Чымчыктын тилинен башка эчтеме бейпилдигин бузбаган көк өзөн, өзүнүн бир конунда шалдыртап турган кашка суусунун жан терметкен жоо шабыртын ыксырап тыңшап, ошол кездерде да дайымкысындай мемиреп, башы улуу тоо, аягы үлбүрөгөн көгүлтүр мунарга төнүп, мелбилдеп керилип жаткан болчу. Күн жаркырап турган, аба тыптынч, көк өзөндү бойлоп, кашка сууну ар жеринен кыркып кечип, ийрилип тоо тарапка өткөн ак жолдун учунан караан көрүндү. 1, 2, 3. Караандардын куйругу үзүлө койбой, кумурска болуп сап тартып, акырын жылып, бирге бөксөгө кире көрүнбөй кетип, кайра чубалып чыгып ийрилип, улам берилеп, караандар чоңоюп, улам жакындап келе берди. Көч экен. Темир колун чекесине алып көккө тиктеди. Эң алдында көч баштары туу кармап келатты. Шыңгыр, шыңгыр, шыңгыр. Көч сүрдөөнү дүңгүрөп, сансыз коңгуроолор шыңгырап, шаатыттан кыйгап өтүп калды. Ошондо таруу жаңы корка кирип, шөкүлө болуп мөлтүрөп турган. Данбагарлар Теңирберди баштап, шаатыттын түбүндө кош курушуп, былтыркыдан калган карачкыларды таруулардын арасына кайра оңдоп коюшуп, бапыр-тапыр болушуп, келген таранчыларга биринчи сапкан уруп калган күн эле. Данбагарлар жолдун жээгине чуркап чыгышып, көчтү аңыз кылып карап калышты. Көч жай чоюлуп, кыңкылдап чубай берди. Жүгү зыңгырап, үстүндө калдуу килем, теке мүйүз түр салган кызыл шырдак жапкан, керилген каймал төөлөр мойнундагы коңгуроолорун шыңыратып, ак элечек кемпирлердин жетегинде жез буйлаларын чойдуруп каалгып, көч айдаган кишилердин бакылдаган үндөрү, ыкшоо өгүздөр ыңгыранып, энесинен адашкан кулундар чырылдап кичинип, бирөөлөрдүн уйкулуу ышкырыктары, жүздөгөн туяктардын дүбүртү биригип, сүрдөөнү бузулбай көч агылды. Кимдердин көчү болду экен? Туусун карагылачы, деди Теңирберди. Ай көрүнөт. Айтам голу баргылардын көчү тура. Теңирберди жолго жакын басып, көч арасындагы эркектерге салам айтып, түштөнүп өткүлө баякелер, деп турду. Бул салт эрежеси. Жер алыс эле, жол алыс эле, деп көчтөн кишилер салтка салттын жообун айтышып, ачык жүз менен ыраазычылык айтып өтүшө берди. Ой, суусун ичип өткүлө баякелер. Суусун болсо ичээрбиз. Нар бели таалыбасын. Биз ыраазы. Жолуңар ачылсын баякелер. Айтканыңыз келсин Кутман кары. Көч алды көк өзөн бойлоп узап, көдүрөгөн майда бадалдуу жашыл адырга таянып, көч баштардын туусу кашка жолду оюрма өйдө кылкылдап баратты. Теңирберди ак сакалынын учун кармалап, кычыктары кызарган нуру өчө баштаган көздөрүн шалдырап ирмеп, каштарын үрпөйтүп, ой баскансып тынч тиктеп турду. Ушул элеттин күнү. Башын бир жагына кыңырайтып, акырын сызылтып ышкырып коюп, миң жылы көч айдагандыр. Көчү миң жылы ушинтип кылкылдап, түздөн тоого, тоодон түзгө чубагандыр. Баш калкалар бир бозуй, бозуйду көтөрө турган бир улоо, минерине ат, саанына бир уй, согумуна 10 жандык. Ушуну курап алса болду. Көйнөгү жок тери жонун жалаң этине кийип жүрсө мейли. Мурдун балта кеспей, кымыз уулап, жаңжал издеп, кутуруп чаап жүрмөй. Көчтөн кабар келгенде, сый кийимин кийгизип, катынын бээсине, кызын ардактап айгырына мингизип алып,
үйін артып, чей ышқырып, оңжандығын алдына салып, көч қатарына түше бермей. Урған қорғоны, тиккен бағы бар ба? Bir дода қый. Көй болған 3 тоғылық таштан башқа несі қалат көчіп кетсе жұртында. Дайыма қимылдағы. Бұт чешпес көчмен тірілігіне бұдо болса, алтында болса бұларға оғыр. Бар тұрманы ұшыл. Қылымдардың тұман басқан арасына, ыңжыңсыз боз адырда томпойған бейтінен бөліп, bir белге, жарты таман из қалтырбай, тоу шамалындай қорғансыз, баштаусыз жүрген ел. Қолдардың қан тамырлары көгеріп, тарамыштары терісіне шығып тұрған арық авышқанын ақылды көкірегі ушыларды тегеретіп ойлады. Түштен өткілі баякелер, жер алысыле. Көш жармышенде ақ тайлақты топ көрінді. Чапчақтай қара бие мінген зайып, жүгінің үстіне қызыл шырдақ жабылған қаймал жетелеп келет. Ақ тайлақ жай бұлытындай таза. Селкілдеп лоғылып, қайра жөн басып, енесінің артында. Айрымач ерлі жорғы тай мінген жаш бала деметеп, қамчыменен түртіп қойып, ақ тайлақтың жинне тиіп ойнап келет. Ақ тайлақ ойдолай бере, балаға кечіне айбат қыла, бұ деп, тегерек қапқара көздерін жайнатып, башын чулғып, алдағы балада, ойынға өзі шерик, сеңселіп маңған сайын, мойнындағы жылажын шыңғырлап барат. Алардың соңында үйдің бойғы жеткен қызы. Қыздың мінгені күміш жабдықты торы қашқа айғыр. Қызыл манат темінгенін чачылы жібек түймелері екі үзөңгіден төмен самсалап, айғырдың ақ ширағына қылтылдап сеңселіп келет. Қыз жолды жардап тұрған кишілерді қарап, жашыл жердің сый чапанына түшкен жамаатчыдай болып жатқан чарчы-чарчы егін тілкілеріне сонырқап, қолдарын жайған бойдан былқ етпей, қатып, тарулардың ішінде тұрышқан қарашқыларды кешіп едеп, былқ етпегеніне таңырқап, ұйқытылған көздерін сүзілдеп көч аяңында. Қондыз бөрктің үкісі үлпілдеп, күндің аваскөй көзі күліп, алатамақ шұрыға ойнап, жалтылдап қыздың сұлуча жүзіне нұр тартты. Қарачаштары 5 көкіл, мажырым талдың қыршындай майда. Қойрығы кесік қарала ет, жол жиектеп, көч бойлап, телен салып ақақтап жүріп келет. Улам чөптің түйіне жата қалып, көч ұзай берсе қайра тұрып, чолтоңдап жортып, нымдалышқан қара тұмшығын қимылдатып, жүшкіріп, қатулап желіп, көштен қалбады. Шыңғыр. Көч алдынан төе боздап, үн алыстап баратты. Ой, сусын içi өткілі, баякелер. Жүкті өгіз айдап артына келе жатқан ақ тайлақты топтың есі атының башын бұра. Сусын болса içербіз, деп келіп, Теңірбердіге салам айтты. Ассаламу алейкум, Теңірберді, барсыз бі? Шүгір. Теңірберді тіктеп қалды. Танывадыңыз ба? Мен жамғыр емесмін бе? Айтам қалу, барғы жамғырмын, Теңірберді. Көз құрғыр кете баштаған екен ғой. Өңіңіле жылу ұшырап баятан бері, еме таныдым, деп Теңірберді қолын шаша сұнып ұшырашты. Қайран жабай ақсақалдың баласы, жамғыр тұрбайсың ба? Малжан есен бе жамғырым? Кел, сусын еч, кел. Шүгір. Ушинтип ел арасында, көч арасында қыбырап жан баққан болып жүрөбүз, Теңірберді. Жол бойына көтере шыққан, жанаштан қырма кесеге толтырып қымыз қойып, темір суна берді. Жамғыр ат үстінен тұрып, қымызды бір тартты да, «Өй қатын, бір аз тізгін тарта тұр, өй, сусын içirіп ал балдарға», деп қиқырды көчкө. Ошент, арқаңғы көч қысып келгече. Ал темір, суысынды ошол жаққа алпыра қойғыла, деді Теңірберді жігіттерге. Ешім чанашты шап иінге салып, темір кесені алып чұрқады. Есен болсаң болды жамғырым, кеп есенчілікте. Қай жайлыға тарттыңар? Бұйыл Меңбұғы жайлай тұрған болдық, Теңірберді. Бийлер андан нары таласқа малашырып, Аулия атаға орыстың соодагерлер қаттап тұрған емеш, ошол талас арқылы малашырып сатабыз дейді. Болып тұр дедік. Елден қалбай көчіп келет қаныбыз. Деді Теңірберді, көзін қимылдатып ойланып қалды. Набы бар жаққа ықтап баратқан екенсіңер, түзік. Орыстан келген соодагерлер емне алып келіп жатышыптыр, құралдырда. Жоқ, алар құрал сатпай қалыптыр еме. Деге қазақтың чөлінен бері қарата жер жайнап, орыстан көп аскер келетқан емеш дейді. Соодагерлерін бақылайт емеш дейді. Bir дары жер ченейт емеш дейді. Құдай бетін көрсетпі. Емне қыларын білішпейді. Қоқонда қым-қуыт болып жатыптыр. Ушыл сөзің жаңы екен. Темірменен ешім қаймал жетілеген зайыпқа жетіп қымыз сұнышты. Зайып кесені қолына алып, емі озына жақындатқанда
бери жактан тору тайын ойдолотуп уулу барды. Эне ооз тийбей бере салды. Ме, иче кой, каралдым. Бала терлүү мурдун бышылдатып, кымызды аптыгып жутtu. Зайып андан кийинки кесени да бир тике татып туруп, тамагынан өткөрө албай: "Беймырза, кагылайын, эжекеңди келдечи", деди. Темир: "Ала бериңиз байбиче", деди акырын адептүү. "Кымыз бар." Зайып түгөтө ичип, жигиттерди чын дити менен алкады да, ак каймалдын бойласын чоюп, бээсин теминди. "Чоң рахмат, бактылуу болгула айланайындар." Темир кымыз кармап кырсга келди. Тору кашка айгыр сеңселген кара куйругун жайылта шыйпанып коюп, бышкырынып, ооздугун шылдыртатып, чөп башылап оттоп турган. Темир жакындаганда жыйрылып, боюн качыра берди. "Суусун ичиңиз, бийкеч." Көрктүү кыз карлыгач канат каштарын керип, үлбүрөп, бир теке кылыксына жигитке асте серип таштап алып, кесеге анча да жүткүнбөй, өзүн сыпаа тутуп, акырын колун кесеге узатты. Ууздай билек агарып көрүнө, кош күмүш билериктери шыңдей түштү. Темирдин жүрөгү алып учту. Кыздын бир да сепкили жок. Чумуртканын агындай найын жүзүнөн көз ала албады. Кыз кесени ала берейин дегенде, ал кыздын бир салаасынын учун кесенин түбүнө кошо кармады. Кыздын ак жүзүнө кан толкуп кетти. Кара көздөрүн мөлтүрөтүп, алдында дал болуп турган кең көкүрөк, чытыраган кызыл жигитти таң калып, бир тиктеп алды. Темир колун акырын бошотту. Кыз сыр бербей кымызды алып, бир кылп кетти да кайра сунду. "Ичпедиңиз, Сулуу кыз ыраазычылыгыбы, акырын башын ие сүзүлүп, жүзүнө азем, жумшак жылмаюу жаратты. Анан акырын тизгин какты. Тору кашка лепилдеп жүрүп берди. "Колун кармап адепсиздик көрсөттүм, көңүлүң кирдеттим, деп пушайман жеп, Темир ичи сыйрылып, артынан карап калды. Эмнеге жылмайт экен? Жигиттин көңүлү бир сынды. "Кайыр, жолуң ачылсын жамгырым. Кайыр, айтканыңыз келсин Теңирберди аке. Жакшы калыңыз." Кыздын атасы Теңирберди менен кыйкырап куш айтышып, өгүзүн шаштырып айдап, Темирдин жанынан өтүп кетти. "Кайыр жигиттер, кайыр, жакшы барыңыз." Көч узарып, көк өзөн бойлоп, жал камыштардын дүң күйгөн дарактын далдасына кирип, шыңгыр-шыңгыр, коңгуроо үндөрү бастап, алыстап баратты. Теңирберди таруу жайга карай басты. "Ушул аптанын аягында биз дагы үйлөрдү өйдөлөтөбүз", деп кобурады жанындагыларга. "Мына, элеттин күнү ушул. Ата көрүү. Мындай карасаң, элеттин жападан жалгыз куттуу күнү да ушул көч үстү. Жогу, бары бир дүрбөп, жамачылуу болсо да көйнөктөрүн жууп кийишип, күн ылгап, алдынан жайлуу конуш, жаңы ырыс тилеп, сары жылдыз менен тең туруп, эртелек жүк коюп, көчүп чыгат. Көч үстүндө курсактын ачтыгы, токтугу унутулат. Көч үстүндө эки туугандын таарынычы, эки уруктун кастыгы мындай ташталат. Алар көч үстүндө бирине бири көмөк кылуу карызын эстейт. Көч үстүндө беш көкүл кыз менен боз уландын үзөңгө кагыштырып катар бастырышы эрөөн эмес. Көчтүн алдын тосуп түштөндүрмөй, түштөнбөсө ат жалынан суусун берип, абал сурап коюш, оогон жүгүн оңдошуп, улоо айдашып, жериңдин четинен узатып коюш бабадан калган нарк эле. Я, куру дегенде ырым түзөп, жандап ат бастырган болуп, тиги кашка ойрумадан нары өткөзүп салбадыңар. Карап турсаң бириң былк этпедиң." Темир сүйүнүп кетти. "Эшим экөөбүз узатып коелу", деди. "Танбагабыз деп жүрүп, журтчулукту унутуп алышыптыр. Жанынан өтсөк иттен чыгарганга да жарашпады деген кинеси болот. Ошондон кутулуп койгула." Темирдин мингени соорусу чаар, ак көз, сары жорго эле. Жорго көкүлүн серпип, күчтүү, тарамыштуу буттары менен чөптөрдү шатырата аралап, ээсинин колун карыштырып элирип баратты. Эшимдин кара быштысы салпылдап желип, жоргого бир жанашып, бир башын тартып койсо, сопоктоп, артта калып, кайра текиреңдеп, куйрук улаш. Темирдин көзү ак тайлактуу топту издейт. Жүрөгүнө сызылып, качанкы бир кумарга, жаштык илебине жык толгон абан кирип, ал сезимге кармала элек, бүдөмүк арзуу мас кылып, кайрымчысы кайтпай тургандай болсо да, бир үмүт сыяктуу бирдеме аны учуруп келатты. Арбаңыз байеке, улоо бели бек бекен. Бар болгула жигиттер. Кудайга шүгүр, улоо бели жакшы. Темир көч кишилери менен жооптошот. Эшим эчтемени ойлонууга чамасы жок. Ала өпкө кара быштынын башы менен убара. "Темике, жайыраак жүрчү." Темир аны бир карап тизгин жыйды. Темирге канат бүткөндөй.
Ешимдин көңүлүнөн гана өтө албай, кызып калган ак көздүн башын сүйөп тартып, Ешимге жал карап, эгер ал дагы ынтылып чүй десе, ага миң ыраазы болуп, жоргону дуулдатып жел менен жарышчудай. Көктү сагынып боосун тытып качкан куш сыңары көздөрү жайнап, кан толкуган кызыл жүзүнө бир сабыр коо, бир үмүт калкып чыгып, талпынып келатты. Көч катары менен жигиттер кызыл бешик өңүргөн келини бар топко жакындашты. Келиндин үлпүнчөгү ачылбаган, бешигин коомай кармап, аттын омогунда ойго батып, же үргүлөп келатканы билинбейт. Жигиттер шатырап жандап келгенде, келиндин минген кара жалдуу сары быштысы селт этип үркө басты. Келин чоочуп, бешигин бек кармап, кара жалды токтотуп үлпүнчөгүн ача берди. Арыбаңыз, улоо бели бек бекен. Кудайга шүгүр балдарым, деди. Алдыда бээ минип бараткан кемпир келини үчүн. Кимдин көчү жеңече? Деп келинди жандап сурады Ешим. Келин майдай сары жүзүн ого бетер эзилтип, мылмыйып, жер карап калды. Кемпир адатты бекем сактаган киши экен, келинине кайрылып, "Жооп бер балам, сый жигиттерге", деди. Келинин балапан түгө түшө элек сары жүзү кыпкызыл болуп кетти. Жооп бере албады. "Уяң немени бөөдө кыса бербейле", деп жигиттер теминип өтө беришти. Шаар суу капчыгайды күкүктөнтүп, секиртмек таштардан сапырылып, ыркыранып чачырап агып жатты. Көк өзөнгө кошулган суунун бир айрыгы эле. Салкын шапата. Бийик кырлардан тилкеленип көрүнгөн көктөгү тынч булуттар акырын сүзүүдө. Көч капчыгай өрдөп, сууну тепчип кечип баратат. Созолонгон ышкырык, "Ха! Хо!" деп улоого дем берген каңырт добуштар капчыгайга толуп, эңилчек баскан майда аска таштарга жаңырыктап жатты. Жапайы жүзүмдөр жыгачтардын баштарына чырмалып, алыстан тармал болуп көрүнүп, улам жакындаганда али көк мөмөлөрүн самсаалатып, шагын ийет. Бир жактан балдардын көздөрүн кызартып капталдардан кызыл чээлер мөлтүрөйт. Эми сарала болуп бышып келаткан өрүктөр алтын сыяктуу жалтылдайт. Кайыңдарды, сууга салбырап тийип турган самби талдарды акырын ыргалтып, жалбырактарын жыбыратып толкутуп, серүүн жел жортмолоп турду. Шелбинин ашын жешип, күкүк, күкүктешип, сүйлөшкөнсүп коюшуп, бейпил жүрүшкөн көк ала моюн көгүчкөндөр көчтөн үркүп, күмүш канаттарын жаркылдатып ободо дилдиреп жүрүшөт. Темирлер капчыгайдын жолунун тарлыгынан көч аяңына карашып, жай бастырышып, көптө кашка ойырмадан нары кырга чыгышты. Кырдын үстү биртике кобул жайык жер эле. Көчтүн алды капкачан жайыктан өтүп, андан нары кабатталып көрүнгөн жашыл адырлардын ичине кирип кетип жатыптыр. Жээктерин жаңы чөптөр баскан бир таман узун жол жүлгөлөнүп, алакандын отундагы чийиндердей туш-тушка айрылып, учу төгөнбөй жиптей чубалып, адырдан адырларга артылып, колоттордо ийрилип жатат. Жер улам бийиктеген сайынбы, аба салкындап, таза ак булуттар жакындан эле каалгып, бүйрө шашырдын чайырынын кычкыл курч жыты бурулдап тосту. Жетпей калдык. Темир ат үстүнөн колун серилип, жайыкта калкылдап жай бараткан көчтөрдү көздөн өткөрүп, айласыз токтолуп турду. Тигине, ак тайлак. Ак тайлак дагы эле энесинен калбай, бөйпөңдөп логлоп, басып көч арасында кабатка кире калып, ак канат сыңары кылаттап кайра көрүнүп баратты. Кыз артын бир кылчайып карабады. Чачындагы шурулары күнгө жалтылдап, темир дем тартпай көккө тиктеди. Ала булуттарды тепчип үлбүрөгөн көк закымга желе тартып кирип, бараткан аккуулардын өткүнүн карап тургансып, мелтиреп, көч кыйрынан көзүн ала албады. Шыңгырлаган жылаажын үндөрү алыстап, кайдадыр жымыраган боштукка сиңип кетип баратты. Ошол сулуу кыз ушул Айзада эле. Айзада кызыл жүздүү жигиттин экинчи жолу Миңбугу жайлоосунун жашыл төрүндө бир кыз оюнда көрдү. Ошондо да кызыл жүздүү жигит арзуу толгон көздөрүн кылгыртып, аны көпкө тиктеди. Кыз оюн деген кыз оюн да, кызды, күйөөнү алкап, көңүл ырларын, наз ырларын сызылтып, кыз оюн гүлдөп, күүлдөп жатты. Айзада тең туштарына аралашып, өзүн алаксытты. Бирок кызыл жүздүү бейтааныш жигиттин алдыртан серп салуусунан кутула албай койду. Бул ким? Бул эмне көп тиктейт? Сулуу кыздын жүрөгү кооп сынап, кызыл жүздүү бейтааныш жигиттин алдында кандайдыр бир тартууну пайда болуп, корунуп, коркуп да калды. Ал көк өзөн бойлоп көчүп келе жатышкан күндү эстеди. Ошондо кесенин түбүнө кошо колунун учун кармап наз кылган ушул жигит эмес беле? Жүрөгү дүкүлдөп кетти. Кызыл жүздүү жигит сылык сыпаа тутунду.
жаштык кумары жык толгон уккулуктуу үнү менен кыз оюнду телбертип көп ырдады. Ал канча узатып ырдаган сайын Айзаданын жүрөгү ыккоолжуп, бетине кан дүргөп, мууну титирей баштады. Кызыл жүздүү жигит бир кезде көч үстүнөн көргөн бир сулуу кызы, ал сулуу кыздын үрөйү эч оюнан кетпей, анын үрөйү менен сырдашып, сыздап жүргөнүн, ошондон бери бир көрмөккө зар болуп, жер кезип издеп жүргөнүн сызылтып ырдады. Мен издеген кишимди, арзыган кишимди ушул жерден келип таптым деп айтып жиберет го деп Айзада апкаарыды. Баш көтөрө албай калды. Дуулдаган кыздар, бозуландар баары бейтаныш жигиттин ырынын сырын билип, акмалашып турушкандай. Айзадага ушундай сезилди. Бирок эстүү жигит андан нары өтпөй, өзүнүн сырын түшүнүп, жүзүнө кан дүргөп отурган кызга ыраазы болуп, ан сайын урматтоосу артылып, мырзалык көрсөттү. «Ойде, жан эритер ырың бар экен, курдаш», деди жигиттердин бири. Төрдө үлпүнчүк ачпай тою түшүп турган кыздын жанында суусар бөрк кийип, мөлтүрөп бактылуу жылмайып тынча турган күйөө бала темирди чекчейип тиктеп, «Курдаш, арзыганың ушул жерде окшойт», деп калды. «Коркпоңуз, мырза күйөө, менин издегеним башка». Өргө ичи дуу күлүп жиберди. Күйөө кулагына чейин кызарып, элге кошулуп аргасыз күлгөн болду. Ошондо Айзада да эл ичинде темирди бир жадырап тиктеп алды. Кара өзгөй адамдын иреңи жылаандай болот. Ичиндеги киринин баардыгы күдүрөйүп, бетине чыгып турат. Дили таза адамдын жүзүнөн гүл көрүнүп, көздөрүнөн жылдыз жанып турат. Бул былтыр өлгөн чоң энесинин дайым айтчу сөзү эле. Айзада ошону эстеди. Курдаш кызынын артына өтүп, кылтыйып жигитти таамай карап, жигиттин ачык жүзүнөн жан жылытар жылуулукту сезди. Көздөрүнөн кумар отун көрдү. Так ошол учурда темир анын көз карашын кармап калды. Бул сапар кыз көзүн ала кача албай калды. Эртеси кыздын бир жакын жеңесинен кызыл жүздүү жигит сөз айттырды. Айзада уялып, же баш чайкабай, же сезим ээрчитип баш ийкей албай, кан толкуп бети ысыды. Жолугууга чыга албай койду. Анын эртеси кызыл жүздүү жигит сабыры суз болуп, ээси колун көккө сунуп үн салып турганына карабай, жибек боозун тытып качкан балапан куш жөнүндө ырдап, алдынан дагы мендей кадырыңды билген, табыңды тапкан жолуксун, кадырыңды билер жолукпаса, кайда жүрсөң да, кайра мени эсте, күмүш канат шумкарым деп, зарлап калган мүнүшкөр жөнүндө ырдап, аттанып кеткенин укту. Эл чоң жайлоолордон кайра тартты. Айтамгалуу баргы уругу эми көк өзөн ылдый чубап, Кызылжар тарапка өзлөрүнүн күздөөлөрүнө өтө башташты. Данбагарлар да бөксө жайлоолорунан төмөндөп, кыштоолорунун тегерегинде алда качан кыркылай конуп отурушуп калышкан эле. Дагы тапырашып, адаттан карызын өтөшүп, суусун көтөрүп чыгышып, түштөнүп өткүлө баякелер, суусун ичип өткүлө баякелер, дешип жолдун жээгине чыгып жөнөштү. Жалгыз темир чыкпады. Өзүн сынга толбой калган неме катары санап, басынды, корунду. Эшимден бөлөк ким билет? Ага ушул да көптүк кылды, ушул да оор болду. Көзү көз жакта, салтанат менен дуу шаң менен опур-тобур болуп, кылкылдап чубап жаткан көп көчтүн арасынан ак тайлакты издеп жатты. Этекте көк өзөндүн эки айрык болуп ийрилип аккан жеринен кырчын кечип бери чоюлуп чыккан топтун арасынан же ак тайлакпы, же кемпирдин чоң орогон элечегиби бирдеме кылактап чыкты. Темирдин жүрөгү зырп дей түштү. Көзүн тартып алды. Экинчи өйдө карай албады. Теңине албай койгон кишинин көзүнө кантип көрүнөт? Арсыз окшойт. Дагы оозун жалжайтып, жолго чыгып карап турганын карачы, дейт го. Темирди кара жер араан көтөрүп турду. Ал көздөн буйга суу жээктеп түшүп кетип калды. Жүздүн жылуулугу көңүлдү жылытат. Көңүлдүн жылуулугу кишилерди сырдаш, дос кылат. Өйдө төмөн өткөндө бирине бири саламдан башка карызы жок. Жамгыр менен Теңирберди ошол жүздүн жылуулугунан астейдин сыйлашып калышкан эле. Жамгыр аталаш тууганы Кул Баатыр дегенде кошуп, эки үйү Теңирбердинин айылынын четине келип, төшкө тарта жүк түшүрүшүп, түштөнүп калды. Теңирберди да буга жетине албай, бапырап сүйүнүп, бир жагы адаттын карызынан кутулмакка, кечинде эки челек бозону көтөртүп алып, өрлүктөп, Жамгырдын алдына салам айтып барды. Жамгыр үй ууктарын гана тикелеп, башын беректирип байлап, үстүнө түндүк жабуу жаап, сайма алачык кыла койгон. Нары катарына Кул Батыр алачык тикелептир. Түштөнү деген ушул. Сайма алачыктын ичине кем батат? Күнгө какшыбасын үчүн казан табагын,
мал жарып кетпесин үчүн майын, сүзмөсүн гана калкалайт. Жаш баласына көлөкө болот. Жамгыр тыпырап, зайыбына мурда өзү чуркап, таңылчагынын бирин чечип жиберип, шырдак, төшөк алып, аларды Сайма Алачыктын жанына шашылып жая салды. Келиңиз Теңирберди аке, келиңиз, деп жүрөгүн ачып, меймандарын төшөккө чыгарып калдастады. Жөн сурашып, Санем кемпирдин сүзүп алып келген бозосунан бирден кесе ичишип, бир пас убакыт өткөн соң, Жамгыр сыңар тизелеп обдула төш жака үн берди. Айзада, кагылайын. Биймырза кайда жүрөт? Көрүнбөйт да, айтчы. Биймырзага, жандыкты бери имерип келсин, ошентче айланайын, деди. Нарытан бир колтук курай терип алып келаткан кызыл көйнөк кыз Жамгырдын сөзүн токтоп укту да, макул дегендей башын ийкеп, анан курайын ошол жерге таштай коюп, төш жака кетти. Биймырза төштө жандыктын артында жүргөн эле. Жамгыр кызын карап туруп кубанып, биздин жаман кызыбыз ушул, деп койду меймандарына. Теңирберди башын ийкеңдетти. Болсун. Эми өсүп калыптыр, болсун. Дагы бир сууга сиер тентегибиз бар. Жамгыр төш жака дагы көз жиберип койду. Жандыктын артында жүрөбү? Эркек бала да, мал ээси да. Эми, эптеп жалгыз эжесине атказык болуп, анан баягынын баласы дедиртип тири жүрсө, ошо канемет да бизге. Болсун, болсун. Бала кубаныч, бала ырыс. Биймырза тапылдап, кой эчке аралашкан 20 чакты жандыкты айдап кирип келди. Тердеп кетиптир. Бетинин кири салааланып агып жүрөт. Чоочун кишини көрүп, кызыккансып тиктеп, көзү ойноктоп турду. Балам, мынча бургулданып эмне кылдың? Деди Жамгыр. Пири жок койлор айдатпай. Теге колоттун ичи жашаң экен, деп эле ошол жака качып, деди Биймырза мурдун шыр-шыр тартып. Жамгыр баласынын өткүр кебетесине ичинен кубанды. Кагылайын, деп койду ал. Анан, кана уулум, меймандар менен учурашпайсыңбы? Деди. Биймырза бир ууртун тартып, биртеке уяла түшкөндөй болуп, кыйкаңдап басты эле. Мылжыйба, колуңду берип саламдаш, колуңду бер, деп сүрөдү атасы. Теңирберди баланын кичинекей какач колун сыга кармап, көзүн тиктеп эркелетип, Азамат жигит болуп калган турбайбы? Эңишке түшө турган болуп калган турбайбы? Деп мактап, анан анын булоо чыгып турган кызыл чекесинен өөп койду. Анан Санем өптү. Биймырза, кагылайын, деди Жамгыр кайра шашып. Чурка эми, козуларыңдын семизинен бирин кармап кел, чурка. Ак төбөлдүн кызыл козусун кармайынбы? Ошол семиз, жалкы туума. Биле турбайсыңбы? Мейли. Биймырза чымылдап жүгүрүп кетти. Жамгыр артынан кубанып карап калды. Жүрү да, бир тентек. Айзада курайын очоктун оозуна таштады да, жүйүртө басып, меймандардын кашына келип саламдашканын билдирип, жүз көрсөттү. Теңирберди кыя бир карап, башын ийкеңдетип күбүрөп алкады. Бар бол айланайын, бар бол. Айзада алчадай кызарып, Санем менен кары тийиштирип көрүштү. Кемпир кыздын жүзүн таңыркап кадала тиктеп, мурдунун учунан чымчып алган болуп, ошол колунун учун өпкөн болуп койду. Айзада апасына каралаша баштады. Баардык бүчүрө бүт ачылган, кызыл гүл сыяктуу кыздын толукшуп келген кез экен. Алдына 5 көкүл кылып, артын майдалап өргөн капкара чачтары кулпунуп, такымына бир тегиз төгүлүп, бою сыйда. Эки бетинин нары ак булутка түшкөн кечки күндүн нуру окшоп, терилбеген кою кара каштары бир түрдүү сыпаа керилип, көздөрү байымчыл, бир жан жылыткан оту, мээри бар, жадырап карап, ойлуу, жашоого кумарлуу, өз кадырын билип, ар кыймылы сылык, көгүчкөндөй сыпаа. Санемдин ичи жылыды, сугу түшүп, алдыртан назарын салып отурду. Бир жерди көгөрчү бала экен бечара. Бар болсун, бактылуу болсун бечара, деп алкады ичинен. Жамгыр баласы жетелеп келген козунун мойнунан жип менен байлап, меймандарынын алдына туура тартты. Кана, Теңирберди аке, ушул бытыгый малга бата берип коюңуз. Жамгыр, жөн койсоңчу айланайын, деди Теңирберди. Козунун эти бышкыча качан, аны жегичи качан? Биз го ушердебиз. Өзүң көчтөн калып жүрбө, кокуй. Жо, андай дебеңиз Теңирберди аке. Ат жиберип алдырып, мейман кыла турган кишим, бул да болсо Кудайдын буйругу экен. Босогомо биринчи жолу аттап отурасыз. Бир малдын бутун сындырбасам болобу? Кана, ыраазычылык берип коюңуз, кана. Бо. Теңирберди кыйылып туруп башын ийкеп, бата кылып сакалын сылап койду. Жамгыр барбактап, козунун бутун бууп жатып, Теңирберди аке, тирүүлүктө жакшы кеп менен дастаркон четинде отурганга не жетсин, колдон келсе. Көч кетсе кете берсин, адашып калар белек.
бара беребиз, деп кылдырап артынан. Ал козунун 4 бутун бириктирип бууду да, бычагын жеңине жанып туруп: "Алда нече күн болду, алда нече түн болду. Сенде жазык жок, менде азык жок. Курсак жоо мага да кылды, сага да кылды", деп ичинен шыбырап алды да мууздап жиберди. Теңирберди да ичинен ушуну шыбырап, сакалынын учун кармап отурду. Бул эски бата болчу. Улам кийинкилер мал соердо оозонгандай Кудай жолуна атуу эмес, эч күнөөсүз өлүмгө кыйылып турган макулук менен акыры сүйлөшүү, андан кечирим тилегендей бир ниет эле. "Айзада, тиги кул батыр экен көрүнбөйт да, кайда? Же аттын үстүнөн келатып чарчап, бутун тарта албай жатып калганбы?" деди Жамгыр козуну колду санды кылып бүтүп. "Чакыргыла кул батырды. Бу жарыктык Теңирберди акемин кебин угуп эт жесин. Улуулорду сууга айдап кеткен", деди Айзада акырын. Баса, өзүм жөнөтпөдүм беле. Кул киши экөө сүйлөшүп тургансыд эле, бирөө. Биз бери жака жөнөрдү", деди Теңирберди. Ошонукуна кирип бозого отуруп калган го. Жамгыр казанга эт чиликтеп салып жатып күлүп калды. Болду анда. Биздин кул батыр көчүштү унутуп салды анда. Бозо десе боздогон, босогону сактаган дегендин өзү ошол кул батыр да. Беймырза, кагылайын. Мин тайды. Тигил айылга барып, кул батыр акеңи тап, айт, ош жердегилерди этке чакыра келсин. Уктуңбу? Жөнөк кагылайын. Этке данбагалар көп келишти. Кечки ала көлөкө самсалаганга чейин дастуркан жыйылды. Ошондо Теңирберди өзүр сурады. "Кана эме, Жамгыр, бата кылалы. Кел демек бар, кет демек жок. Козголуш меймандан. Кана, бата кылалы. Шашпай эле отурсаңыздар болот эле", деген болду Жамгыр. "Жок, Жамгыр, сен да көп кармалып калдың. Сен да жук кой эми. Мейли, Теңирберди аке. Кана, оомин. Бак карасын, кызыр даарысын, кем болбо. Рахмат, куш келипсиңер меймандар. Кушубак болуңуз." Көчтүн жүгүн артынышып, улоолорун жолго чыгарышып, кайырлашып биртке ээрчип узатып, Теңирбердилер калып калышты. Теңирберди кемпирин ээрчитип үйүнө келгенде, "Үйдө темир жок экен. Кайда жүрөт? Тиерге барып эл менен сорпода ичип келбеди", деп ойлоп турду эле, аңгыча темир суу жактан чыгып келди. Жүзүн ачык тутууга аракет кылганы менен, баары бир жүрөгүндөгү бир убайымдан залдары кирдетип турду. "Энең экөөбүз Жамгырдыкына өрлүктөп бардык. Кайда кеттиң? Жөнөрдө сыйпалап таппай калдык го", деди Теңирберди уулуна ыраазы болбой. "Айылыңдын четине чоочун көч келип түштөнүп калса, барып салам айтып коюш парыз болот балам. Кишиден качкан деми аздыктын белгиси, кишини тоотпогон наадандыктын белгиси. Эмне, качтыңбы? Тоотподуңбу?" Темир кулагынан бери кызарып кетти. Өйдү карай албады. Нары жактан эшим чакырып калып, аны оор абалдан куткарып калды. Темир атасынан бөлүнгүчө шашты. "Эшим, дайыма жаркылдап жүргөн таза дил эшим. Мына дагы жадырап турат, өрөпкүп тиктейт. Оюнда эмне бар? Оюнда оюн бар, тамаша бар." Темирдин кабагы ачыла түштү. Эшим бет келишери менен колун артына ала коюп, "Колумда эмне бар? Тапчы", деди көздөрү кутуруп. "Эмне бар? Койсоңчу ушул табышмак оюнуңду. Баягыда артынан керели кечке ээрчитип, акыры бир кара тумшук курттун өлүгүн көрсөттүң." Башка убак болгондо Темирди дагы көп кызыктырып, артынан ээрчитет эле. Бул сапар Эшим өзү шашып, өзү алаканына өңүлүп, акырын колун ача баштады. Анын арбайган 5 салаасынын арасынан өтө кынапталып бүктөлгөн кызыл шайы чүпүрөк көрүндү. Эшимдин көздөрү ойноктоп Темирди карады. Темир таң болду. Кештелүү жүзарчы. Эшим жүзарчыны өйдө кармап, өзү да эми көрүп тургандай эле суктанып, Темирдин бетине жакындатты. "Эмне экен?" Жүз арчыдан бир буркураган жыпар жит каптады. Темирдин жүрөгү болкулдап кетти. "Бул кайдан?" Темир көзүн акырын жуумуп жиберди. Ак канат куш жөнүндө ырдап арманда кеткен кызыл жүздүү жигитти Айзада унута алган эмес. Кайта күн сайын эсине түшүп, көңүлүнө жакын тартылып, ага куса боло баштаган. Таза жалындын иреңиндей үлбүрөгөн кызыл шайыга ничке тартып, жашыл кеште сайып, кештенин арасына бүт көңүлүн түшүрүп, мөңгүнүн түбүнө чыккан жыпар гүлүнүн нымына чыктаган эле. Бул 16 жаштагы бурак кыздын наристелиги, чымчыктын колтугундай жылуу, уяң сезими болчу. "Баягы ортого түшкөн жеңесичи, Темике?" деп апкарып сүйлөй баштады Эшим. "Так ошол жеңеси. Көч жандап келатсам, өзү жылуу тиктеп калды. Арбаңыз дейт. Бар болуңуз,
Улабели бек бекен дедім. Шүгір деген болып, анан эки жакты абайлап карап алып, баягы ырчакен көрүнбөйт да, дейт шыңкылдап күлөт. Коңулга кирип кеткенби дейт. Эртеден бери издеп таппайм. Бир жакка кетип калганыңды ошондо эле сезип алганбы аку? Билбейм, иши кылып. Темирдин жүрөгү болкулдап кетти. Эшим көзүн чекирейтип, анан Темике, колум сынат деп баштады. Колун кармадым. Кудай-ай, Темике, түгөңгүрдүн колу ушундай бир жумшак экен. Узатпасаңчы, Анан, түгөңгүр жигит, кысталышта колумду кармалайсың да, алсаңчы тез муну, дейт. Карасам ушул, бүктөлүү бойдон экен. Коңулга кире качкан акеңе берип кой. Эси болсо өзү билет, кимдин белеги экенин. Билбесе өз арманы өзүндө, деп дагы бирдеме айтайын дегиче, арттан эриби, бир күл түйгөн киши келип калды. Эчтемени билмексем болуп четке чыгып бастыра бердим. Эшим дилдиреп сүйүнүп, Темирдин көзүн тиктеп турду. Ошо. Темир нымшып кетти. Ал жүрөк толкунунан, бактыдан шалдырап, эч сөз таппай кеңиреп туруп калды. Ушул окуядан кийин Темир менен эшим ай тамгалы баргылар жака эки барып, жашырын бир жолу Айзада менен жүз көрүшүп кайтышты. Айзаданын кайны бар экен. Кызылжардан төмөнкү отурукташып, сарт атылып кеткен карабагыш уругунан дейт. Оокаттуу, туугандуу жеримиш. Жыл сайын жамгыр базарга түшкөндө мал айдабай барып, ошол кудаларынан кызыл жабар базарлыгын кылып келет дейт. Айтымда калың көп өтүп калган сыяктуу. Темир баарына баш байлады. Боз куро түшкөн кеч күздө Айзада данбагарлардын босогосун аттады. Артынан Кул Баатыр баш болгон 25 киши менен жамгыр өзү кууп келди. Ушуну күтүп, бүт данбагар атыккан Көлдөйбай уругу чогуу турган эле. Айылдын үстү жагына келип, камчысы менен бөйрөгүн таяп туруп, "Эй Бекназар Баатыр, чык бери!" деп катуу үн салды Кул Баатыр. Бекназар кайта кыйкыртпай, жамгырдын алдына чыкты. "Чык дедиң, мына чыктым, куда алдыңа?" "Эмне сүйлөйсүң, Баатыр? Кайдагы куда? Мен куугунчумун. Көпкөн экенсиңер. Көппөгөн ушуну кылабы? Көппөгөн сөйкөсү бар кызды ала качабы? Кана, жообун айт", деп муңайып жамгыр кордолгон кишидей. "Жаке, аттан түш. Айтар дубоңду аттан түшүп айт. Чабар кылычыңды аттан түшүп чап. Кел, түшүп болгон иштин жайын ук. Болор сөздүн жүйөсүн тыңда." Жамгыр кулак салбады. "Кайда? Жанагы Тилазар кайда?" Мунун жакшы, жаке. Жүр. Сөздүн башын кызыңдын өзүнөн угуп башта." Айзада кыз келиндер толуп турган жаңы өргөдө болчу. Ошол жердеги бала бакыра, катын калач, кишилер үйрүлүп карап калышты. "Сура, жаке. Сурашка жолуң бар. Сөөк сеники. Сөйкөлүү эмес, башы ачык 5 көкүл кызды зордуктап ала качкан жигитке бир гана жаза, ал жаза өлүм. Муну эч ким сурап жеңилдете да албайт, сурап оорлото да албайт. Үкем менен сырдашкан жок элем, акыл салбай, сүйлөшпөй капыстан алып келип калды. Кокус уурдап алып келген болуп чыгып калса, ана, үкемди коргобоймун. Өзүм байлап беремин, сура." Эгер кыз өз көңүлү менен качып келген болсо, акыйкат ошолордуку. Малы кетип артынан кууп келген малын алат, пулу кеткен пулун алат. Сура, жаке. Айзада көчөгөдө экен, тушуна келишти. Бекназар башын ийкеп, сура дегендей түр кылды жамгырга. Ар кимиси ар жерде катып, жамырап карап калган эл көбүр-шүбүр болуп түйчөлүп кетти. Жамгыр, "Айзада!" деди катуу. Айзада үн берген жок. Жамгыр дагы катуураак сурады. "Айзада, ушердесиңби? Эмне унчукпайсың? Мен атаңмын, үн бер." "Ушердемин", деди Айзаданын титиреген үнү. Былк этпей, дем тартпай эл тыңшап калды. Эмне айтар экен? Жаштык кылар бекен? Кептен чалынар бекен, балаң кургур. "Зордук көрдүңбү? Уурдап келдиби?" Кыйлага чейин унчукпай калды Айзада. Кул Баатыр бирдемеден чекчей, көзү кызарып өрөкпөй баштады. Бекназар томсоруп кетти. "Дагы сура" дегендей ишара кылды жамгырга. "Айзада, коркпо кагылайын. Мен турам го жаныңда. Зордоп алып келген болсо, зордоп алып келди деп түз айт. Коркпо, Айзада." Айзаданын титиреген үнү чыкты. "Жок." "Алдап алып келдиби?" "Жок." Жамгыр ээрине өбөктөгөн бойдон туруп калды. Тегеректеги эл жаш келинди алкап, дуулдап кетишти. "Айзада, көзү агып отурган Шорду апаңа эмне деп айтып барайын, я?" деп жамгыр жөнөй берип, сурап тыңшап токтой калды. "Батасын берсин", деди Айзаданын чыйралган үнү. Жамгыр шалдырай түштү. Ошентип Айзада өз бактысын өзү тандаган эле. Ошентип
өз бактысына өзү бычмачы болгон эле. Таштуу башат конушунда угузбады беле. Ал жерде туугандары темирдин сөгүп жаткан жери катары көрүшчү. Эң акыркы зыяпатында, ошол уузган маалында, аткара тил болгон жай алды маалында, аш аты кылып, ошол жерде өткөрүштү. Зайыптар үн тартып, туугандар кемегенин башын тегеректеп, түгөл туруп өкүрүп, арбактын эң акыркы карызынан кутулушту. Айзаданын карасы алынды. Кошолгосун жетелеп, жамгыр аштын ариетине келип кеткен болчу. Анда оозду барып, кызынын тагдыры жөнүндө кудасына кеп чыгара алган эмес. Сатып жегиче шашып турган экенсиң, кудам, дегенде катуу сөз угуп калбайын, деп чоочуган эле. Кызынын карасын төркүн алат. Жамгыр баштап 3-4 киши катын-калач келишти. Айзаданы 3 жылдай бою түндөй тумчуктуруп баскан капкара азап кийимен отко ташташты. Төркүндөрү алып келген ак көйнөктү кийгизишти. Башына ак жоолук салышты. Бул азанын бүткөндүгүнүн белгилөө эле. Эми кайната, кайын-журт келинге уруксат кыла берсе, эрк ошолордуку. Же туугандардын бирөөнү неке кыйып алып калышса да, жол ошолордуку. Неке кыйышка ылайыктуу эркеги жок болуп калган кезде, келиндин эрки кетем десе алдын тосо алышпайт. Салт ушул. Жамгыр оозу менен айтпаса да, кебетеси менен, мамилеси менен Теңирбердиге жалынып, шорбаскан Айзаданын өмүрүн, тагдырын ошондон тиленип, делбиреп жүрдү. Бирок Теңирберди бүркөө болду. Келиндин башын ачуу туурасында ооз ачкысы келбеди. Муну көрүп Жамгырдын ого бетер сөзөгү сыздап, эки бети түктөйүп, санаадан жүдөп кетти. Эртең аттанабыз деген күнү Зайыбы экөө Теңирбердинин алдынан өттү. Кудам, деп андан нары батынбай, бир көгөрүп, бир кызарып туруп калды Жамгыр. Зайыбы анын кайгысын тартышып, үнсүз бышактап ыйлап отурду. Теңирберди да жер тиктеп, кандайдыр жаман кабарды сезгенсип, иреңи кубулуп кетти. Жамгыр чымырканды. Кудам, Кудай дешкен Кудай элек, кантели, тагдыр ушул экен. Кудай бизди айрыды. Жамгыр жашып кетти. Айланайын кудам, сен дагы баланын атасысың. Жаш эле жаштыгына күй, шорду Айзадага уруксат кыл. Сөздүн ордуна Теңирберди болоктоп ыйлап жиберди. Жамгыр кудасынын ийилгенин көрүп, эреркеп кетип, кошо өңгүрөп, кудасын басып кучактады. Айланайын жан кудам. Тыяктан Санем озондоп чыкты. Ого кой, Темир эми чында өлгөн турбайбы? Кокой. Теңирберди ката түштү. Жок, кудам, андай сөздү оозданба. Мен Темир өлдү, айрылдым. Эми келинимден тири айрыларга алым жок. О, кудам, ушундай ташбоор белең, баш байлары жок дейсиңби? Жамгыр нес болду. Куда, айланайын куда, дегенден башка сөзгө жарай албады. Көзүнөн жаш тегеренип кирбийди. Угуп отурган кул киши ортого түштү. Кудалар, ыйлашпай, чарпышпай, сөзгө келгиле, деп кейкейип каада айтып калды. Карабаштуу адамдын тагдыры турат ортоңордо. Жети өлчөп бир кескиле, ырас, Жамгыр куда, алып кетем деп эле алып кете албайсың. А сен ава, келинин башын байлап неке кыйып коеруң болбой туруп, башын ачпайм дешең сеники туура эмес. Кул кишинин каада сөзү эки куданын кулагына кирбеди. Бара-бара ортодогу сылыктык чек, урматтоо кетип, эми кудалар бирин-бири заардуу тиктей башташты. Бул жакшылыкка алып барбайт. Койгула эми кудалар, койгула. Жаман сөзгө өтүшпөгүлө, койгула. Эмне, жаман сөзгө барыша турган иш барбы аныңарда? Жок. Сен Жамгыр куда, чеки сүйлөгөн жоксуң. Кызыңдын алдында аталык карызыңды жолдодуң. Ак сөз, айланайын. Сенин ордуңда ар ким ошону сурамак. Жамгыр бүк түшүп ыйлап жиберди. Сен, Теңирберди аба, келинди кетирбей турган болсоң, анан камын ойлон. Жок, андай ылайыктуу адамың болбосо, келиндин багын байлабаганың жакшы. Муну ойлон. Теңирберди кул кишини беттен алды. А сенчи, сен ойлонбойсуңбу? Кул киши ыйбаа кылып тайсалдай түштү. Ойлонолу, баарыбыз эле ойлонолу. Ушунун баарын Айзада үйдүн сыртында, тушта туруп, угуп, көз жашын төгүп турду. Болот жеңесинин көзүндөгү жашты көрүп, ал жеңесинин ыйлабай жүргөн күнүн аз көргөн. Сабыры суз болуп, күмүш шолпунун чачыларын кармалап ойногонсуп тура берди. Үйдөн кишилер кыжылдашып жатты. Жеңе, сени алып кетеби? Деп кыңылдап, ошол алып кетебиз деген ким болсо да, ошого нааразы болуп, үрпөйүп сурады. Билбейм, деди Айзада. Көз жашын жеңи менен сүртүп, баланын бешенесинен сылады. Андан башка эмне дейт? Ага өз башы, өз тагдыры али белгисиз болчу. Кул кишинин каада сөздөрүн
Эки куда фурсатка алышпады. Жамгыр да көгөрдү. Жөнөп жаткан киши кетпей калды. Акыры айтылар сөз эле айтып, бул айылдын улуу, кечүү адамынын алдына ачык түшмөкчү болду. Теңирберди да көндү. Топ эртеси эле чогулду. Бир чоң ишке сөзү өтчүдөй болуп, кабакты салып таштап, ойлонуп басып, кул киши да келди. Жамгыр байкуш кичинекей көк сакалын эрбейтип, ар кимге жалбарып тиктеп, кызынын тагдыры үчүн ушул айылдын итине да үч тегеренип кетчүдөй. Айланайындар, садаган кетейин журт, Кудайга карагыла, садаган кетейиндер. Бекназар аксакалдардын этегине келип, мандаш урунду. Ал азыр башка туугандарынан айырмасы жок. Башында ак кийиз тебетей, бутунда көн өтүк, көнөргөн теке чалбар шымчан. 12 өрүм жоон булдурсундан башка жарагы жок колунда. Жан сактоонун түйшүгү аныда башка туугандарындай эле токубай минген сыяктуу. Жамгыр топ алдында өтүнүчүн айтты. Кызынын тагдырына арачы түшүп, уясына жылан кирген чымчык сыяктуу дилдиреди. Кагалайын журт, баарын билесиң, балаңар Айзаданы ала качып алды эле. Ошондо туугандары менен артынан кууп келдим. Кызды зордоп ала качса, ала качкан киши кимдигине карабай өлүмгө буйрулат. Журту көптүгүнө карабай айыпка жыгылат. Биз ушуга таянып келдик элек. Бирок менин демимди биринчи өзүмдүн кызымдын сөзү муунутту. Экинчи тиги Бекназар Баатырдын белгиликтүүлүгү кесип түштү. Жалганбы айланайын, Бекназар? Тизгиниме оролуп, көл чайпалса төгүлөт, эл чайпалса түгөнөт. Чабыштырба, Жамгыр аке. Айланайын, ачууланбай, 2 жашка оң карап туруп, ак бата берип коюңуз, деп өзүң жалгыз атыңды алдыма туура тарттың, камчыңды мойнуңа салып сабылдың. Ушунда көңүлүмдүн кири жуулуп, туугандарымды ээрчитип, жалгызым жаман жерге түшкөн жок деп кубанып аттандым. О айланайын журт, ушинтип Айзадам силерге келин болду эле. Жоо келди, хан чакырды деп, паңсат жигит жыйнады. Өзүң баш болуп Бекназар, кошунга кеттиңер. Жазаты ушул жакта экен, темир кайтпай калды. Жамгыр башын жерге салды. Эми мынтип кудам экөөбүз топко түшүп отурабыз. Мага топтун кереги жок, Баатыр. Сенин гана бир ооз сөзүң керек. Бар, бара бер. Жесир биздики десең, турамда кете берем. Күйгөнүм жалгыз кызым, жаш эле. Чордуу балам, көңүлүнө отурбаган бирөөгө байланып, кор болуп калабы? Ушуну айтты да Жамгыр шөмтүрөп отуруп калды. Тым-тырс. Лам деген киши жок. Элдин баары алдыртан Теңирбердини карап калышты. А Теңирбердинин кабагы жазыла койбоду. Кана, не дейсиң Теңирберди? Деди аксакалдардын бири. Айт, бүлө ээси сенсиң. Нике кыярым бар десең, салтта, шариятта сен жакта. Жок, келин балама уруксат берем десең, эркта, айкөлдүк да сен жакта. Теңирберди мисирейип туруп, баягы сөзүн дагы айтты. Мен темиримден өлүм айрылдым. Эми келинимден тери айрыларга алым жок, деди. Уучум көр эмес. Темирим сынса болотум турат. Отургандар бирин бири тиктешти. Жамгырдын көзү чекирейип кетти. Эркек 12-синде, кыз бала 9-унда балакатка жетишет. Быйыл болотум 12-ге чыгат, нике буйруйт. Болотума нике кыйдырам. Айлана дым боло түштү. Бекназардын эки көзү Теңирбердиге шибегенин учундай кадалды. Теңирберди көшөрүп чертиктеди. Болбойт, деди Бекназар кесе. Отургандар селт тиктешти. Болбойт. Балаң келиндин жарым жашында. Бою да, ою да эки башка. Эки адамдын убалы уктатабы сени? Аба, Кудайга кара, ой аба. Теңирберди жини келип калтырай баштады. Карадым Кудайга. Мага ошол Кудай жол берди. Кудайдын шарияты жол берди. Болбойт дедим. Бекназар, Бекназар, о Бекназар, менин үйүмө киришпе, жетет. Темирди ээрчитип жүрүп өлтүрүп бердиң, жетет. Кудай ай, кайдасың? Туугандын зордугун көрсөткүчө, о алсаңчы мени. Кишилер Теңирбердини жөөлөшүп, кайрат айтып калышты. Бирөөлөр Бекназарга иштен нааразы болуп, кабагын түйдү. Иреңине кызыл жүгүрүп, Жамгырдын чекесинен тер чыкты. Бул чатактын акыры эмне болоруна акылы жетпей, кул киши оозун алжайтып, дени өлүп турду. Кана, эмне дейсиңер? Деп кесе сурады Бекназар отургандарга кыдырата тиктеп. Бир аксакал күйшөлүп койду. Нурсуз кызыл көзүн алсыз илмегилеп сөз таппай калды. Ал мындай бүлө ээсинин эркине каршы, шарияттын эрежесине каршы бүтүмдү көргөн эмес. Ошондуктан маң болуп отурду. Бекназар да муну түшүндү. Алдагы кылымдар ыйык сактаган бүлө ээсинин укугун, айыл аксакалынын кадырын жалгыз өкүмдүк, өткүрлүк менен аттап өтүп кетүүдөн чочунду. Ал кандайдыр бир жардамга, сүйөккө муктаждыкты сезди. Болуптур. Келин мында келип айтсын.
Тағдыр ошоnuko, өзү эмне десе бүтүм ошол, деди Бекназар. Топ бир азга тымтырс боло түштү. Зайыпты топко чакырганда ким көрүптүр? Ким зайыптын ою менен болчу эле? Калк туткан ыйык адатта жок жосун. Катын акылы чөлгө, эр акылы өргө. Болбойт бул иш, болбойт. Токмогу күчтүү болсо, кийиз казык жерге кирет. Бекназар акең болтурам десе, болтурары ошол. Ким алдына чыгат? Өз айылында кебин эки кылганды жаман көрөт. Өйдө сүнгөн, басынткан киши көрсө, Бекназардын көзүнө кан толо түшөт. Колу дароо кылычына жабышат. Бул жанкечти, ошон үчүн баатыр. Топ ушундай адат менен адил жанкечтиликтин ортосунда кысылып турду. Бекназардын чымырканып жооп күтүп турушуна туруштук бере албай, тоскон суудай мелтиреп турган кишилер жандана түшүштү. Мейли келсин, өзү айтып көрсүн. Рас, тагдыр ошонуку эмеспи? Кул кишинин зайыбы жанына коштоп, Айзада жыйындын алдына келди. Бул айылга бүлө болуп келгенде 4 жыл айланып баратса да, жашы улуу адамдарынан алигиче качып, алдынан туура өтө элек болчу. Ак шалпар жоолукту үлпүжөк таштап, жүзүн, көкүрөгүн жашырып отурган улуу кичүү эркек таналардан ыйбаа кылды. Ошонусу менен бир чети аларга урмат көрсөткөнүн билгизип четке келип отурду. Аксакал ал жакты тиктибей, бирок Кебин ага багыштап, түзүк уксун дедиби, кирки үнүн көтөрүп сөз баштады. Балам, бу жерде сенин тагдырың ортого салынып отурат. Сөздүн төркүнү сага белгилүүдүр. Көңүлүңдөгүсүн ортого ачык айтсын деп чакыртып отурабыз балам. Кана, эмне дейсиң чырагым? Ара бейиттей тымтырс болду. Үлпүнчөктүн ичинде Айзада жок сыяктуу. Ал былк этпеди, үн да дебеди. Көздөр ага жалбырап тигилди. Айзада дагы эле кыймылсыз калды. Кул кишинин зайыбы чыдабай, кагылайын, эсиңи жыйчы, кыйналбай көңүлүңдөгүнү айта салчы, деп акырын шыбырады. Үлпүнчөктүн ичинен азаптуу үшкүрүк жооп болду. Айзада, айланып кетейин, тартынба. Тартынсаң өз башыңа шор. Айтып кал айланайын. Эмне кыстайсыңар? Унчукпаса ыктыярын билдиргени ошол, деп чыкты тияктан Кабыл. Тургандар дуу-дуу болуп, аксакалдар бийик ашуудан өткөндөй жеңилденип, жөтөлүп, бирин-бири тиктеп, эмки бүтүмгө камургансышып, ковураша башташты. Жамгыр жиндеп, бакырып тура калчудай кызы жакты карап катып калды. Ошол учурда элди селт эттирип, Айзада козголду. Ал кичине жөтөнүш болуп, сүйлөөгө камынгандай болду. Топтун кыймылын, кобур үндөрүн бир паста кандайдыр бир сыйкыр күчү сыйрып кеткенсиди. Айлана дагы бейиттей томсоро түштү. Мен, Айзаданын үнү каргыл чыкты. Мен бул үйгө кунга келген эмесмин. Же сатылып келген эмесмин. Мен көңүлүм сүйгөн киши менен качып келгенмин. Ушул үйдөн өнүп, ушул үйдөн өсүп, ушул үйдө карып, ушул үйдө өлөйүн деп келген элем. Айзада токтолуп калды. Аны жаш буугансыды. Кул кишинин зайыбы коркуп кетти. Ушуну менен бүтүрүп таштайбы деп, шорду келинин тагдыры үчүн коркуп кетти. Токтолбо садагаң болоюн, токтолбо, деп күйпөлөктөп жабышып шыбырады. Айзада жашын жуткандай болду. Арбакты сыйлайм. Артында калган атасын, энесин капак улу мага кыйын. Атам чын көңүлү менен мага уруксат кылса кылсын. Кылбаса, буларды боздотуп туруп кете бере албаймын. Теңирберди, "О, айланайын каралдым", деп бакырып жиберди. Жамгыр күл ботодой кубарып кетти. Бирок атам мени кичине балага нике кыям дебесин. Кичине бала Темирдин бир тууганы болсо, менин да бир тууганым болбойбу? Бир тууганымдай, атүгүл баламдай көргөн боорума нике кыям дегенди койсун. Мен кетпейин. Чачымды желкеме түйүп, тебетей кийип, Темиринин ордуна темир болуп, бала болуп калайын. Катуу жумушун капшырып, жумшагын жууруй кармап, ак кызматын кылайын. Кичине бала өсөр, керилип жигиттик дооруна жетер. Өзүнө ойлош, өзүнө бойлош колукту табышып, тоюн тойлошуп, ага болуп жүрөйүн. Агасынын ордуна жоктотпоюн. Ошондо атамдын көңүлү жибер. Кишилер Айзаданын кемине таң болушту. Теңирберди да, Жамгыр да үңкүйүп отуруп калды. Башка туугандарга салыштырганда, Кабыл Теңирбердиге бир ата жакын киши эле. Айзаданын кантсе да баш байлоодон качып баратканын сезип күңкүлдөй баштады. Эмне, жашы жетип турган тууган жокпу? Айзада үлпүнчөктүн алдын серпип таштап, бетин ачты. Мындай көп эркектердин алдында, карылардын алдында келин эч качан бетин ачпайт. Адатта жок иш. Айзада атайлап ачты. Ал тирүүсүндө азыркы айткан сөзүнүн кайтпай тургандыгын,
ушуну менен сездиргендей болду. Үлбүрөгөн келин элем, тагдырым ушул жерге сүйлөп келип, ушул сөздөрдү силерге сүйлөтүп отурат. Тартынар алым жок. Мына, мен бүгүндөн баштап бул айылдын келини эмесмин. Бүгүндөн баштап бул айылдын тең аталаш тууганымын. Айтарым ушул: атам мунумду эп көрбөсө, анда атама мен таарынам, мен капа болом. Турам да кете берем. Алдымда кызыл камчы турмактан өлүм өзү туура тосуп жатсын. Мен ошого тике карап кете беремин. Өлүм бактуунун багын алат, шордуунун шорун алат. Өлүм тирүүлүктүн азабынан гана кутултат, мендей шордууну. Аксакалдар шалдырап отуруп калышты. Бекназар ордунан туруп басып кетти. Бүттү. Өзүнүн сөзү сөз. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калыңыздар.